Атағы алысқа кеткен даңазалу хирург 30 мыңнан ашуын операциялар жасап, көптөгөн бейтаптардың өмірін сақтап қалған дәрігер Мамбет Мамакеев бүгін Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мамлекеттік медициналық академиясында жолғышу өткөрүп жатат. Окуяга чогуу күбө бололу. 2020 жылдың 26 февралында Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медициналық университетінің чоң азем залында Қырғыз Республикасының баардары академик профессор Мамбет Мамакеевтин кесиптеш окутуучулар жана студенттер менен жолугушуусу болуп өттү. Иш-чарага Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин студенттери дагы катышып, күбө болуп келишти. Сөз башын медакадемиянын ректору профессор Индира Кудайбергенова ачып, легендарлуу дарыгер тууралуу кеп козгоду. Ошондой эле студенттерге Мамакеевди мыкты адис болууга, талыкпай окууга чакырды. Андан соң ата мекендик медицинанын ардагери Мамбет Мамакеев турмуш жолу, иш тажрыйбасы, окутуучулук жана окумуштуулук мезгили туурасында айтып берди. Даңазалуу хирург, дарыгерлердин сап башы ак халатчан Мамбет Мамакеев 65 жылдык иш тажрыйбасында 30 миңге чукул операция жасаган. Мамбет Мамакеев 90 жаш курагына карабай бүгүн дагы ишин улантып келет. Ал дүйнөдө эмгек жолун улантып жаткан эң кары хирургдардын бири болуп саналат. Жолугушуунун соңунда дарыгер коноктор жана студенттер тарабынан берилген кызыктуу суроолорго жооп берди жана берек катары алып келген китептер менен сыйлады. Ал эми иш-чараны жыйынтыктоо алдында университет жетекчиси жолугушууга катышып келип бергени үчүн академиге ыраазычылык билдирип, символдук белгиси бар альма-матер белегин тапшырды. Акмарал Анарбекова, Раушан Үскеналиева, Баласагын ТВ.